Апаке, ак сүтүңдөн айланайын апакем. Мен сени кандай киши экениңди билбесем, бул катты жазбайт болчумун. Сенин акылмандыгыңа, кайратыңа, сенин күчүңө ишенип жазып олтурам. Ошентсе да эмне деп түшүндүрүп, эмне деп айтууга сөз таба албай, алакандай акбаракты тиктеп олтурган кезим. Акыры түбү менин кылган ишимди туура деп табаарсың. Мен ага өзүм ишенгенде ишенем. Ооба апа, сөзсүз мени туура дээрсиң. Антсе да түшүнөсүң да, жүрөгүңдүн түпкүрүндө мага деген айтылбаган сурооң калар. Балам, кантип өз өмүрүңдү өзүң кыйдың? Адамга бир гана жолу берилчү бул жарык дүйнө менен кантип эле өзүң коштошуп кете бердиң? Мен сени эмнеге төрөп, эмнеге өстүрүп чоңойттум? Ооба, апа, энесиң. Сенин бул сурооңо тарых кийин жооп берер. Ал эми менин айтаарым, согушту биз тилеп алган жокпуз. Бул көптүн башына келген кыйын иш. Бүткүл адам баласына балта урган зулум күч. Биз аны менен күрөшпөй кое албайбыз. Аны үчүн кан төгүп, аны үчүн жан берип, аны кыйратып жок кылууга милдеттүүбүз. Антпесек биздин адам деген атыбыз өчөт. Мен согушта жүрүп, эрдик көрсөтөйүн деп эч качан эңсеген эмес элем. Мен өзүмдү эң бир жөнөкөй, эң бир асыл ишке, мугалимдикке даярдап жүргөм. Заманым ушул экен. Балдарды тамга таанытып, окутуунун ордуна курал кармап жоокер болдум. Ал менин айыбым эмес. Бир сааттан кийин мекеним тапшырган ишке барып, кайра кайтпаймын. Душмандын талкуу жерине барып, аны кыйратып, өзүм да жок болом. Мекен үчүн, эл үчүн, жеңиш үчүн, дүйнөнүн баардык жакшылыгы үчүн ыйлаба. Апа, эч качан ыйлаба. Эч ким ыйлабасын. Кош төбөлүккө кайыр кош. Кош кара аныңдан айланайын ала тоом. Сенин мугалим уулуң лейтенант Майсалбек Субанкулов. Амансыңбы куттуу талам? Аманчылык. Келдиңби Толгунай? Былтыркыдан да кары түшүпсүң го. Чачың куудай, колуңда да таяк. Өмүр өтүп бара жатпайбы жерене? Арадан дагы бир жыл өттү. Касиеттүү жеринем, бүгүн менин сыйынуу күнүм. Билем, келээриңди күтүп жаткам. Толгунай, бул жолу сен балаңды да ээрчитип келмек эмес белең? Ооба, бирок бул сапарда жалгыз келдим. Демек сен ага эчтекени айткан эмес экенсиң да, Толгунай? Жок, айта албадым. Айтуур, эртеңби, кечпи, акыры бир күнү ал угат да. Толгунай, элдин арасында оозу бош бирөө жарым жок дейсиңби? Ооба, бирок мунун чын. Эртеңби, кечпи, акыры бир күн билет. Бирок ал жашта мага. Ал мага мен үчүн дагы деле балакай. Бирок ал ичин суу талаа деп коркконум, аяганым. Анткениң менен адам чындыкты билиши керек да. Мен билген чындыкты, сырдашым, жеренем, сен билген чындыкты, элдин баары билген чындыкты. Азырынча бир гана ал билбейт. Бул кепти кантип чыгарсам болот эми? Ага өзүм айтам. Бирок күнүн астындагы бардык заттарга кантип айтам? Оф, касиеттүү жеренем. Эй күн, сен бардык жерди көрө аласың.
Sen aytçı, sen. Ey bulut, müşredeyi takır jamgırım. Sen aytçı, sen. Ey jer, sen bardık jerde barsın. Adamның gücü jetmegen jerde da sen barsın jer. Har bir burçta barsın. Sen aytçı, sen aytçı. Жоқ Толгонай, sen aytkın. Sen adamsın. Sen barыбыздан бийик, barыбыздан улуу. Жарылган жарасың. Sen aytkın. Sen adamsın. Kettiңби Толгонай? Kettim. Hoş aman bolgula. Ölmesem dağı bir kelermin. Yetim Мейди ар нерсеге кайрат düşөн. Бул жолу канчалык иштен сызып кайгырганын жашыра албадым. Ал мени кайра тигиле карап, жакамдын топчуларына чейин эркелете сылап, кыя албай турду. Мен сени өмүр чыгарбас элем Алтынай, бирок кантейин менин билимим жетпейт. Окуунчулук жолунан сени кайтара албайм. Мен болсо ушул жерде калып, балдарды окута берем. Күчүм канча жесе ошончо окутам. Бул арада талааны жаңыртып, оттору балболдаган поезд көндү. Мына эми, азыр жөнөйсүн. Бактылуу бол, канатыңды жазып талпынгын, Алтынай, эчтемеден таймама, жабытта учкун. Окуй бер. Сүйлөөгө дартынбей, ыйлап эле тура бердим. Ыйлап Алтынай, жанагы биз тиккен терекчилердичи мен өзүм багып өстүрөм. Аман болсо кайрылып бир келсең, кандай болгонун көрөрсүң эле. Аңгыча жакчук этип шарактаган поездда келип жетти. Кане эми, беш көкүл чачыңдан айланайным. Бери болчу, маңдайыңдан өбөйүн. Дүйшөн мени бекем кучактап, чачымдан жыттап, маңдайымдан өптү. Кане эми, сапарың ачылсын, жоо турган көзүңдөн айланайным. Вагондун тепкичтерине чыгып, тигине барып кайрылсак, сындыра чабылган колдору мойнуна асылган Дүйшөн сол колун сунуп жүткүнө бериле. Поезд ордунан козголуп жылып жөнөдү. Кош Алтынай, кош чырагым, кош айланайын, айланайын агай. Вагонду жандап жүгүрүп келе жаткан Дүйшөн бир убакта станциянын капчыгайы солката түшкөндөй: Алтынай! Баягындай, бирок андай да эмес. Оюнда ал демнен айтпай тургансып өкүнгөндөй кыйкырды. Жүрөктүн түпкүнүнөн атырылып чыккан кыйкырык ушул күнгө чейин кулагыма угулгансыйт. Казак тарткан талаасы эркиндикте поезд мени жаңы турмушка, жаңы күрөш, жаңы эмгек алып бара жатты. Кош биринчи мугалим, кош балалык чагым, кош жетиш кыртышынын көз ачылбаган туунук булагым. Бирок эч ким билбеген. Менин биринчи, менин наристе сүйүүм.